Жакында эле Түркиянын билим берүү министрлиги мындан ары Түркияда окуу жайларда, деги эле бүткүл тармактарда Орто Азия деген терминдин колдонулушуна тыюу салынып, анын ордуна Түркистан аталышы колдонулат деген сенсациялуу билдирүүнү жасады. Бул жаңылык Түркистан чөлкөмүндө, башкача айтканда Орто Азиянын социалдык тармактарында талкуу жаратып, кээ бирлери каршы чыкса, кээ бирлери колдоду. Орто Азия же Борбордук Азия аталышы туурабы же туура эмеспи? Биз жашаган аймактын аты чын эле Түркистанбы? Байкаганыңыздардай бүгүн биз кылымдар бою ат жалынында шамал ойнотуп, эркиндикте жана ынтымакта жашаган аймагыбыз, мекенибиз Борбор Азия же болбосо Орто Азия чөлкөмүнүн чыныгы аталышы, маңызы тууралуу сөз кылабыз. Даяр болсоңуздар, казуу иштерин баштадык. Түркистанбы же Орто Азиябы? Биз алгач Орто Азия менен Борбор Азия терминдеринин тарыхын билүүбүз кажет. Орто Азия термини аталышы Сайыз учурунда кабыл алынып, массага сиңирилген. Мындай аталышты кабыл кылуудан максат түрк элдерин бири-биринен алыстатып, бөлүп жаруу, ажыратуу болгон. Мисалы, советтик тарых китептерин ачып карай турган болсок, Орто Азиянын курамына азыркы Кыргызстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Өзбекстан кирген. Бирок Казакстанды эмнегедир киргизишкен эмес. Орто Азия чөлкөмүн Орто Азия жана Казакстан деп аташып, Казакстанды бөлүп айтышчу. Алгач ар бир мамлекетти бири-биринен бөлүп, өз-өзүнчө кылышып, Казакстанды болсо такыр эле өзүнчө аташкан. Кандайча дейсизби? Угуп туруңуз. Казакстанды аймактык аталыш жагынан бөлүүгө аракет кылышса, а калгандарын ичара анклавдык жерлер аркылуу бөлүүгө аракеттенишкен. Мисалы, Фергана өрөөнүндөгү шахмат сыяктуу түзүлгөн анклавдык жерлерди карап көрөлү. Бул такталбаган ар-сар жерлердин айынан канча согуш, уруш, талаш чыгып, боордош кошуна элдердин мамилеси өтө көп жолу солгундады. Бул да өзүнчө бир тарыхый жара. А биз болсо мына ошол жаранын тарыхына дагы бир сүңгүп кирүүнү уланталы. 1922 жыл дүйнөнүн картасында Советтер Социалисттик Республикалар Союзу же кыскача СССР деген жаңы мамлекет пайда болду. СССРге мурдагы Орусия империясынын Прибалтикадан башка бардык жерлери кирген. Прибалтика Советтер Союзунун курамына бир топ убакыттан кийин кошулган. Ошол учурда Союзга кирген Азия чөлкөмүндө 4 түрк тилдүү мамлекет болчу. Алар Кыргыз Советтик Республикасы, Түркистан Советтик Республикасы, Бухара жана Хорезм Советтик Республикалары эле. Бул республикалардын негизги өзгөчөлүгү калктын баарынын түрк тилдүү болгондугу болгон. Мындан улам аларда эч кандай улуттук бөлүнүү, араздашуу болгон эмес. Аталган 4 республиканын калкынын тилинде диалектикалык өзгөчөлүктөр эле болбосо, тилдери дээрлик бир болгон. Тутунган диндери да бир болгон. Эң негизгиси бири-бирин бир тууган деп аташып, бир элбиз деп билишкен. Мындай ынтымак менен бир туугандык бекем мамиле Москванын уйкусун бузган албетте. Аталган түрк тилдүү республикалар биригип, СССРден чыгып кетишсе эмне болот? Бул суроо советтик жетекчилерди албетте чочутту. Айрыкча бул коркунуч Турар Рыскуловдун Бирдиктүү Түрк Республикасын түзүү сунушу менен кайрылгандан кийин дагы да күч алды. Эгер Бирдиктүү Түрк Республикасы түзүлө турчу болсо, ага казак, өзбек, кыргыз, түркмөн жана тажиктер кирмек. Анан өлкөнүн эли түрктөр деп аталмак. Рыскуловдун мындай идеясын угаары менен анын канчалык кооптуу экендигин Ленин менен Сталин дароо түшүнүшөт. Эгер бүгүн алардын биригүүсүнө жол берилсе, эртең толугу менен Союздан чыгып кетүүсү мүмкүн эле. Анан аларга Орусиянын ички курамындагы татарлар, башкырлар, ногойлор, каракалпактар жана башка түрк тилдүү элдер кошулуп кетиши толук ыктымал. Мына Ленин менен Сталин мына ушул ыктымалдуулукту көрүп кооптонушкан. Москва бул биримдикке жол бербөө үчүн бардык аракеттерди көрө баштаган. А дегенде ар кандай шылтоолор менен түрк тилдүү лидерлердин арасындагы эң кадыр барктууларын Москвага чакырышып, аларга жогорку кызматтар сунушташып, аларды ошол жерде кармап калышкан. Жыйынтыгында бир тараптан лидерлер өз элинен алыстаса, экинчи тараптан алар Москванын көзөмөлүндө калышты. Андан кийинки кадам элди бири-биринен алыстатуу саясаты болду. Башкача айтканда, эгер бөлүүнү кааласаң, анда ар бирине өзүнчө бийлик бер эрежеси колдонулду. Натыйжада өз алдынча автономдуу республика куруу үчүн түркистандык элдерге уруксат берилген. 1924 жылдын 14 октябрында биринчилерден болуп Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлүп, кийинчерээк Өзбек, Түркмөн Советтик Республикаларда түзүлө баштады. Мында түрк тилинде сүйлөгөн өзбектерди фарси тилде сүйлөгөн сарттар менен атайын бир республика кылып бириктиришти. Ал кезде сарттардын саны өзбектерге караганда алда канча көп болгон. Натыйжада Иран жана түрк тилдеринин аралашуусунан жаңы өзбек тили пайда болуп, аралаш өзбек калкы калыптанды. Бул өзбектерди башка түрк элдеринен бөлүп салуу үчүн жасалган кадамдардын бири болчу.
Бул аракет ишке жарап, өзбектер кошуналары менен бир аз алыстай түшөт. Ушул жерде Казак-Кыргыз Советтик республикаларынын түзүлүшүндөгү маселени да кошо кетпесек болбойт. Кезинде бул эки улут кыргыз деп эле аталган. Бирок орустар келип, бир бөлүгүн кайсак кыргыздар, экинчисин кара кыргыздар деп аташкан. Бул жердеги кара сөзү өңдүү эмес, тескерисинче күч менен туруктуулукту билдирген. Мисалы, кара күч дегендей. Ошондой эле кара сөзүнүн баштапкы түпкү деген маанилери дагы бар. Мына ушул кара кыргыз, кайсак кыргыз деген сөздөрдү бириктирип турган кыргыз сөзүн да өзгөртүү керек болуп, кайсак кыргыздарды казактар, ал эми кара кыргыздарды жөн гана кыргыздар деп өзгөртүшкөн. Ошентип, Совет бийлиги өз максатына жетти. Кантсе да бузуш оңой эмеспи. Жанагы саясат ошончо жылдап ынтымакта, биримдикте жашап келген элдерди кыска убакыттын ичинде эле ыдыратып салды. Сталиндин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Вячеслав Молотов бул боюнча өзүнүн эскерүүлөрүндө мындай деген: Орто Азия республикаларын түзүү жана алардын чек араларын аныктоо бул толугу менен Сталиндин иши. Өзбектерге кайсы жерде, казактарга кайсы жерде берүү керек экенин так эле Сталиндин өзү көрсөтүп берген. Ал эми калктын курамы, алардын тарыхы менен салт санаалары Сталинди кызыктырганда эмес. Орто Азия термини да мына ушул бөлүштүрүүнүн аркасы менен пайда болгон. Бирдиктүү Түркистан крайынын ордуна кыргыз, казак, өзбек, түркмен жана тажик республикалары түзүлгөн. Эң өкүнүчтүүсү, бөлүнүүдөн кийин бир тууган түрк тилдүү элдердин ортосунда атаандаштык менен касташуу жүрө баштаган. 1930-жылга чейин Түркистан сөзүн колдонууга расмий түрдө тыюу салышып, бул сөздү айткан адам пантүркизм менен айыпталчу. Бул айып элдин канчалаган каймактарын жеп кеткендиги боюнча буга чейин далай жолу айткан элек. 1937-38 жылдардагы кандуу репрессиялардын, тымызын өлтүрүүлөрдүн арты менен эл Түркистан менен түрк сөзүн колдонуудан да коркуп калышкан. Ошондуктан учурда Түркистан же түрк сөзүн укканда ачуусу келип кеткендердин түбү ушул убакыттарга барып такалат. Ошентип, түрк элдери аларды бириктирип бир муштум кылып турган түрк деген наамынан ажыраган эле. Наам эле эмес, бүткүл мусулмандардын бир туугандаштырган ишенимине да доо кеткен эле. 1930-жылы Советтик бийлик мечиттерди массалык түрдө талкалап, жаап же малкана, кампаларга, клубтарга, музейлерге айланткан. Алсак, Бухара шаары Түркистандагы атүгүл дүйнө жүзү боюнча ислам илимдеринин борбору болгон. Мына ошол шаарда 350дөн ашуун мечит болгон. Кийин алардын бир канчоосу эле калган. Ал эми Казан шаарында болсо 2000ге жакын мечиттен болгону 8 гана мечит калган. Шаарыбызда болсо азыркы Абдрахманов менен ылдый түшүп баратканда Чүй көчөсүнөн өткөн соң оң тарапта Опера балет театрына жетпей мечит болгон. Талкалап жок кылышкан. Тыныстанов Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде экономика министрлиги жайгашкан имараттын арт жагында да мечит болгон. Советтик режим мечитти жапкан, жок кылган. Бул мечиттин имараты учурда деле бар дешет. Андан кийин Чүй Манас көчөлөрүнүн кесилишинде Чүйдүн түштүк, ал эми Манастын чыгыш тарабында мечит болгон. Советтик режим бул мечитти да талкалап жапкан. Шаардагы мечиттерден болгону азыркы эски борбордук мечит гана калган. Тилибизге, динибизге жасалган чабуулдардын натыйжасында түрк тилдүү элдер бир тууган элбиз деген түшүнүктөн алыстап, Сталиндин саясаты менен Орто Азиялык элдерге айланышкан. Бул абал Совет мамлекетинин кулашына чейин токтогон жок. Эмне үчүн Сталин жана Совет бийлиги Түркистан деген сөздү жек көрүп калды? Эмне үчүн андан коркту? Адегенде эле Түркистан деген сөз байыркы түрк тилинен түрктөрдүн жери деп которларын белгилей өтүшүбүз керек. Алсак, Кабырстан кабырлардын жери, Кыргызстан кыргыздардын жери дегендей, ал эми тарыхта Түркистан сөзү болжолдуу 639-жылдардан баштап кезиге баштайт. Бул боюнча маалымат Чыгыш Түркистандагы Турпан шаарынын жанынан табылган байыркы кол жазмаларда кездешкен. Ошондон тарта Түркистан деген сөздү көптөгөн байыркы документтерден кезиктирсек болот. Кызык жери, Түркистан аймагына азыркы Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркменстандын жана Тажикстандын аймактары эле эмес, Түндүк Афганистан менен Кытайдын Цинзян аймагы, башкача айтканда азыркы уйгурлар жашаган Чыгыш Түркистан аймагы да кирип турган. Анан дагы эң кызыгы, Түркистан деген сөзүн Орусия империясы да кеңири колдонгон. Мисалы, 1865-жылы Орунбор, башкача айтканда Оренбург генерал-губернаторлугу тарабынан Түркистан облусу түзүлгөн. Когон хандыгы басылып алынгандан кийин мына ошол облустун курамына киргизилген. Кийинчерээк 1867-жылы император 2 Александрдын жеке буйругу менен Түркистан генерал-губернаторлугу түзүлөт. Анын курамына Түркистан облусунан тышкары Сырдария менен Жети суу облустары дагы кирген. Бул эки облустун борборлору Ташкент менен Алматы болгон.
Бул жерде эмне үчүн Орус империясы Түркистан генерал губернаторлугун түзгөн деген суроо жаралбай койбойт. Деги эле Орусия империясы эмне үчүн Түркистан терминин активдүү колдонгон? Жооп мындай. 19-кылымдын ортосунда Азия аймагында үстөмдүк жүргүзүү үчүн Орусия империясы менен Британия ортосунда бейрасмий согуш жүрүп турган. Англичандар Индиянын байлыктарын кенедей эле сооруп жаткан учур. Алар мына ошол оозундагы жемин Орусияга тарттырып жиберүүдөн коркуп, көптөгөн иш-чараларга кол урган. Мына ошондуктан англичандар Орусия менен Индиянын ортосунда буфердик мамлекеттерди түзүүгө аябай кызыктар болгон. Аталган буфердик мамлекеттердин негизги максаты орустар менен Индиянын ортосун бөлүп турган дуал болуп берүү эле. Англиянын Орусиядан кооптонушунун дагы бир жөнү бар. Себеби Орусия Т1 Пётрдун мезгилинен эле Индияга жетүүгө умтулуп келген. Дал ушул себептен улам Орусия империясы Түркистан терминин активдүү колдонгон. Экинчи Александр да дал ушул себеп үчүн Түркистан генерал губернаторлугун түзгөн. Тактап айтканда, Орусия Түркистан генерал губернаторлугун түзүү менен бүтүндөй түрк тилдүү элдердин жерлерин мына ошол губернаторлуктун курамына документалдуу түрдө киргизүүнү көздөгөн. Анткени Түркистандын аймагына Түндүк Афганистан менен Батыш Кытайдагы кирчү. Бирок Орусия бул жерлерди багындыра алган эмес. Орус империясынын бизди бастырып келүүсүндөгү көптөгөн максаттарынын бирөөсү Индияга жетүү эле. Бул мүдөөнүн артынан коммунисттик режим да кубалады. Бирок аларга эң чоң тоскоол болгондор басмачылар болду. Айрым изилдөөлөрдүн айтуусу боюнча, басмачылардын кыймылы дүйнөлүк тарыхтын нугун өзгөрткөн кыймыл болгон. Эгерде дал ошол басмачылык кыймыл болбогондо коммунисттик идеология Түркистан аймагын басып өтүп, андан ары Ооганстанга, андан ары өтүп Индияга чейин жайылмак. Басмачылардын советтик режимге каршы күрөшүнүн натыйжасында коммунизм Түркистан аймагынан ары өтө албай калган. Кийин басмачылык кыймылды биротоло жоготкон кезде, тагыраак айтканда 1942-жылдары Экинчи дүйнөлүк согуш башталып, советтик армия согушка кирип, согуштан кийин болсо кайра экономиканы калыбына келтирип олтуруп, натыйжада 1978-жылдары гана 30-40-жылдардагы мүдөөсүнө жетүү үчүн кайра Ооганстанга кирет. Бирок 1989-жылы баатыр оогандыктардан жеңилип, дүйнө жүзүнө маскара болуп чыгып кетет. Бул жеңилүүнүн артынан советтик режимдин өзү кулап калды. Союз кулагандан кийин да Орусия Түркистан аталышына карманча каршы болуп келди. Түркистан деген аталыштын ордуна Орто Азия терминин колдонбостон, тескерисинче Борбор Азия деген аталышты сунуштап, колдонуп келишти. Мурда орто болсок, эми борбор болдук. Борбор Азия аталышы боюнча көптөгөн орусиялык географтардын арасында да талаш-тартыштар бар. Түркистан аталышына бул чөлкөмдөгү ушул 3 держава каршы. Алар Иран, Орусия жана Кытай. Биз саясаттан алыспыз. Болгону биз ар бир аталыш өзүнүн нукура тарыхтагы атын алып жүрүүсүн каалайбыз. Бул аталыштын артынан түрк элдеринин биримдиги күчөп, Туранга дагы да ишенимдүү кадамдар ташталабы. Албетте, жараткан Кудай Таалам Турандын андан ары бүткүл үммөттүн биримдигин батыраак көрүүнү насип кылсын.